2 рет Кореяга окуп келдим, Израилга окуп келдим, Европадан баары окуп келдим, билим алдым. Пластикалык операцияга көз карашыңыз кандай? Эриндеримди чоңойтком косметолог катары. Сизди жылдыздардын косметологу дешет экен. Азыр сүрөткө түшүп алалычы дегенде аябай уялам. Бисмиллахиррахманиррахим. Саламатсыздарбы? Эфирде 15 суроо. Бүгүнкү биздин коногубуз Мээрим Давлетова. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Мээрим Давлетова бул ким? Мээрим Давлетова бул врач-дерматолог, косметолог, 3 баланын апасы, сүйүктүү жубай, эрке кыз. Ошол. Кандай учурда косметолог, дерматологко кайрылуу керек? Ар бир убактын өзүнүн себеби болот. Эгер өспүрүм жашта бул безеткилер үчүн кайрылса, 30-35 жаштан баштап беттеги бырыштар, тактарга карата кайрылып баштайт. Андан кийинки 50-60 жаштагылар бул гравитационный птоз деп коет, операцияларга да кайрылса болот. Косметологко биринчи барган киши анын тажрыйбалуу экенин кантип билсе болот? Негизи косметолог бир гана отзывдарды карабастан кайсы адам барып, ошонун чыныгы жыйынтыгын көргөндөн кийин барганга абзел. Андан тышкары биздин Instagram баракчабыз көптөн бетер келатат. Көбүнчө жылдыздар да бизге келет. Бизге бирок туугандары келип, тааныштары келгенден кийин анан башка адамдар келет да. Анын жүзүндөгү жакшы өзгөрүштөрдү көрүп туруп анан келет. Сизди жылдыздардын косметологу дешет экен. Өзүңүздүн атактуулугуңуз экенин билинеби? Мурда билинчи эмес, бирок азыр сүрөткө түшүп алалычы дегенде аябай уялам. Качып ким да келет, анан бирок эми атактуумун да айта албайм, бирок сүрөткө түшөлүчү дегенде уялам. Бетке чыккан безеткини өз алдынча тазалап сыгууга болобу? Жок, такыр болбойт, анткени үй шартында инфекцияны көбөйтүп, бул безеткини пиодермия оорусуна алып келиши мүмкүн. Бул тотальный болуп, бетиңиздин баарына өтүп кетип, анан кийин мээге да өтүп кеткендер болот да. Кандын ичине ириң кирип кетип, сепсистагы оорусу болушу мүмкүн. Бул өлүмгө да алып келиши мүмкүн. Күндүн нурунан коргоочу SPF кремди кимдерге сунуштайсыз жана кайсыл учурда колдонууга болот? SPF кремдер бардыгына сунуштайм, кичинекей балдардан баштап булгайып калган адамдарга. Эмне себептен? Анткени биздин күнүбүз өтө ачуу тиет, биз тоолуу аймакта жашайбыз, климатыбыз да өтө кургак, ошол себептен күндүн нурунан коргоочу бет майларды бир гана жай айларында эмес, кышкы убактагы сүйгөш керек. Анткени бул көптөгөн онкологиялык, теринин онкологиялык ооруларындагы алдын ала алат. Биздин SPF кремдин колдонуунда өзүнүн эрежелери болот. Эгер эртеден кечке эшикте болсоңор, ар бир 2 саатта бетиңизди жуушуңуз керек. Көлгө түшкөндө, көлгө бир түшүп чыккандан кийин ал SPF крем жуулуп калат. Ошол себептен кайрадан кайталап коюш керек. Өзгөчө кичинекей балдардын териси өтө жука болгондуктан, кичинекей балдарга атайын жаш балдарга арналган SPF кремдерди сүйкөш керек. 30 жаштан кийин бетке кам көрүү үчүн сөзсүз түрдө ийне сайдыруу керекпи? Ал сиздин териңиздин түзүлүшүнө жараша болот. Эгер сиздин териңиз кургак болсо, анда 18-19 жаштан баштап көздүн тегерегине бырыштар түшүп баштайт. Бул эмне себептен түшөт? Организмибизде гиалуроновая кислота деп коет, суунун аздыгынан түшөт да. Эгер сиздики аз болсо, анда сөзсүз түрдө куюп коюшуңуз керек. Бетиңиз майлуу болсо, бырыштарыңыз жок болсо, жөн эле уколдору жок, маска, пилингдер менен эле жакшы жаштыгыңызды көпкө чейин сактаса болот. Укалоо чын эле беттеги мимикалык бырыштардын алдын алабы? Бул укалоо кыймылдарын ар бир адам үйдө күндө сайын кылып коюш керек. Бетин жууп атканда, анан бет май сүйкөп атканда. 1 саат 40 минутта бетти чойгондо, биздин бетибиз кийимге эле сымал чоюп атып, чоюлуп да кетет. Кимдин бети майлуу болсо, май менен дагы массаж жасаганда беттин баарына тең безетки да чыгып кетет да. Ошол себептен ар бир нерсени кылдаттык менен жасаш керек. Анан сиздин териңиз бул өмүр бою бир эле тери берилет да сизге. Ошондуктан кокустап бетиңизди бузуп албашыңыз да керек. Базарларда, дүкөндөрдө баасы 30 сомдук арзан бетке кам көрүүчү маскалар сатылат. Аларда кандайдыр бир бетке пайда же зыян келтирүүчү каражаттар болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн, болот, көбүнчө болот. Ошондой Инстаграмдан да рекламаны карап алгандан кийин бет өтө аллергия да болуп келет да. Анан бул биринчиден, экинчиден сиздин бетиңизге ошондой бет майларды тандап берген адам медициналык билими болуш керек. Эртең эле эшикте жүргөн эле адам, билимсиз адам барып бет майларды сатып, анан сиздин бетиңизге бул болот экен дегенде, ал сиздин териңиздин структурасын, кандай крем керек экен, ушул крем сизге жардам береби же тескеринче кайра сиздин бетиңизди бузуп салабы, ошону билиш керек. Мен 9 жыл окуп, ошол
чет өлкөгө чыкканда эң жакшы бет май, эң арзан бет майларды тандап келдим да. Анткени кыргыздардын эми баарынын эле көп акчасы жок эмес, ошол ар бирөөнүн капчыгына ылайыктуу болгондой кылып тандап келдим. Териге профессионалдуу түрдө кам көрүү үчүн сөзсүз түрдө косметологко кайрылыш керекпи же үй шартында да кам көрсө болобу? Көбүнчө биздин айымдар ошол келип, алыс жашаган айымдар келип, бир гана туура бет май, маска, умывашкаларды эле алып кетип, үй шартында туура кам көрүп, эми аябай жашарып кетет же аябай агарып кетет деп айтпайм, бирок агарып, жашарып, сулуулугун көпкө чейин сактагандар деле көп. Врач, косметолог катары пластикалык операцияга көз карашыңыз кандай? Негизи мен өзүм 2017-жылы Кореядан барып ушу пластикалык операция жөнүндө үйрөнүп келгем, бирок бул жерге келгенде менин эжекелерим намаз окуган. Бул эң жаман нерсе дегенден токтоп калгам, кылбай калдык. Косметолог катары кээ бир жерде тери аябай чөөлүп калганда пластикалык хирургиялык жок, жыйынтык аз болуп калат. Ошон үчүн кээ бирөөнү жибергенге мажбур болосуз. Бирок эгер намаз окуган, Кудайдан корккон болсо, анда аларды бир гана косметология, ошо витаминдер менен, натуралдуу эле нерселер менен жашартабыз. Өзүңүзгө пластикалык операция жасаттыңыз беле? Пластикалык операция өзүмө жасаткан эмесмин, бирок эриндеримди чоңойтком косметолог катары. Ботоксты 6 жылдан бетер куюп коем, буручтарымды алдын ала алганга. Зыяны жок. Зыяны такыр жок. Бардык жаңы нерсенин баарын өзүм колдонуп көрүп, химикалык заттарын көрүп, организмге кандай таасир берерин көрүп туруп, анан ошондон кийин гана колдонуп баштайм. Косметологиянын учурдагы дүйнөлүк тенденциялары кандай? Бардык деген натуралдууга өтүп атат. Ооз жасаса да натуралдуу болгон. Эмнегедир пересадка волос, чачты кайра өстүрүү, мырзалардыкы өтө көп аябай алдыга чыгып атат. Бардык жерде ошо пересадка волос жөнүндө. Андан кийин ак жүз, бул өтө азыр тенденция болуп атат. Фарфоровая кожа деген, жүзүң ак болгон. Кайрылгандар өтө эле көп. Өзгөчө ошол жаңы ыкмаларды кайсы жерге барып окуп келейин, ошондо көп адамдар келет бизге. Косметология жаатында иштеп келе жатканыңызга канча жыл болду жана кандай жетишкен ийгиликтериңиз бар? Косметологияда иштеп атканым 9 жыл болду, бирок мед академияда окуган менен кошо окуганымды санасам, ошондо 15 жыл болот экен да. Косметолог болуп, врач, дерматолог, косметолог болуп иштегеним 9 жыл болуптур. Ушул убакта 2 рет Кореяга окуп келдим, Израилга окуп келдим, Европадан баары окуп келдим, билим алдым. Эмне себептен мен башка жерден окудум? Анткени башка адам келип сени окутканда ал өзүнүн мээсинен өткөзүп туруп сага информацияны берет, ал информация башкачараак болуп калышы мүмкүн да. Биринчиден, экинчиден мен кыргыз катары өзүмдүн теримди аябай жакшы көрөм. Кыргыздардын терисин, азиатский кожаны. Ошол себептен барып, ал жерге барганда көбүнчө окуганды европейцтерге карата айтат да. Анан азиатский кожа кандай деп мен эле кеч сурай берем, уялбай эле. Ошолорго анткени европейский кожага 3-5 мүнөттө кармаган нерсени, анткени алардын териси үчкө болгондуктан кыргыздардын терисине 10-15 мүнөттө кармасаң, ошондо гана таасирин берет да. Анткени биздин терибиз негизи калыңыраак, анан катуураак болот. Ошону дагы унутпаш керек. Сизге эң көп берилген суроо бул кайсы? Медициналык билимиңиз барбы деген суроо. Медициналык, профессионалдуу жактан караганда, ооба медициналык билимим бар. Врач, дерматовенеролог болгом. Эмне себептен да болгом? Бунун себеби бар. Өзүмдүн бетим аябай безетки көп чыгып, анан ушул оорудан айрыла албагандыктан дерматовенеролог болуп, андан кийин дагы ушул тери оорулары боюнча Израилдан барып терең билим алып келгем да, тери оорулары боюнча. Бизде Кыргызстанда эң жайылган тери оорулары? Бул бизге эми келгени безетки, псориаз, экзема дагы өтө көп Кыргызстанда. Айыктырасыз. Азыр айыктырып баштадык. Рахмат, сизге берилген 15 суроолор ушул болду. Ишиңизге ийгилик.